Жамандын ордуна жакшыны өзүңөргө тарткыла. Джон Ассаров көйгөй мында жатат. Көптөгөн адамдар өзүлөрү каалабаган нерсе жөнүндө көп ойлонушат да, эмне үчүн ал нерселер турмушунда улам-улам кездешип жатканына таң кала беришет. Адам баласы өзү каалаганга бир гана себеп боюнча ээ боло албайт. Алар өзүлөрү каалагандары тууралуу ойлонбостон, каалабагандары тууралуу көп ойлонот. Өзүңүздү угуп көрсөңүз, эмне тууралуу ойлоносуз, эмнени айтасыз? Ал эми тартуу күчү абсолюттуу жана жаңылбас. Биздин коомдо каалабайм деген дарттын эпидемиясы өтө күчтүү өнүккөн. Элдин баары өзү каалабаган нерселер тууралуу ойлонуп, сүйлөшүп, иш аткарып жана баардык көңүлүн аларга бурат. Бирок бүгүн биз тарыхты өзгөртө алабыз. Себеби бизди бул эпидемиядан куткара турган билимди алып, тартып жатабыз. Бул билим эми силерге да келет. Демек, каалаганыңар тууралуу ойлонуу аркылуу силер да ойдун жаңы кыймылынын пионерлери боло аласыңар. Боб Дойл: тартуу күчү үчүн силердин бир нерсени жакшы же жаман деп эсептегениңер, бир нерсени каалаганыңар же каалабаганыңар маанилүү эмес. Мыйзам силердин оюңарга гана жооп берип турат. Демек, силер карыздарыңар тууралуу каттуу капаланганыңарда ааламга бул карыздардын азабынан мен өзүмдү абдан начар сезип жатам деген сигнал берип жибересиңер. Ошентип силер өзүңөр үчүн кыйынчылыкты дагы бир жолу анықтап жатасыңар. Аны турмушуңардын баардык деңгээлдеринде сезесиңер. Ошону менен бирге силер ошол кыйынчылыкты дагы да көп аласыңар. Тартуу мыйзамы бул жаратылыш мыйзамы болуп саналат. Адилеттүү жана калыс. Жакшылык менен жамандыкты ажыратпастан силердин оюңарды жөн гана кабыл алып, аларды кайра өзүңөргө кабатырлануу жана турмуштуу окуялар катары кайтарат. Демек, тартылуу мыйзамы силер ойлогондорду гана өзүңөргө берип турат. Лиза Николс: тартуу күчү чындыгында силердин көзөмөлүңөрдө турат. Силер каалаганыңарды ойлонуп жатканда, тартуу мыйзамы баардык каалоону жана күчтү топтоо аркылуу дал ошону силерге берип турат. Күндө ушундай көрүнүш. Эгерде силердин көңүлүңөр каалабаган, мен кечикким келбейт, кечикпесем экен деген ойдо болсо, тартылуу мыйзамы силер муну каалабаганыңарды түшүнбөйт. Ал силер ойлонуп жаткан нерсени гана кайтарып берет. Демек, ал силердин турмушуңарда улам-улам кайталана берет. Тартуу мыйзамы каалайм, каалабайм деген айырмачылыкка эсептелген эмес. Силер эмнеге көңүлүңөрдү койсоңор, ошону реалдуулукка чакырасыңар. Тартуу күчү силер ага ишенген же ишенбегениңерге, түшүнгөн же түшүнбөгөнүңөргө карабай дайыма иштеп турат. Тартуу мыйзамы бул жаратуу мыйзамы. Аалам ойдун негизинде жаралгандыгын кванттык физиканын адистери айтып келишет. Силер өз турмушуңарды, өз оюңардын жана тартуу мыйзамынын жардамында жаратып аласыңар. Демек, ар бир адам өз тагдырын өзү жасап алат. Бул мыйзам силердин ал тууралуу билимиңерден ишке ашпайт. Ал силердин өмүрүңөрдүн баардык сызыгында жана тарыхтагы ар бир адамдын турмушунда ишке ашып келе берген. Силер бул улуу мыйзамды түшүнгөндө гана силердин күчүңөр канчалык деңгээлде зор экендигин тыясыңар. Себеби силер өз турмушуңарды өзүңөр ойлоп жаратып жатпайсыңарбы? Ошентип ал реалдуулукка айланат. Мынакей урматтуу мекендештер, бүгүнкү биздин мотивациялуу видеоролигибиз аягына да келип жетти. Бүгүнкү биздин бул видеоролигибизде сиздер көптөгөн нерселерди билип алдыңыздар, түшүндүңүздөр деп ишенебиз. Эмнени ойлосоң ошого жетесиң деген сыяктуу позитивдүү ойлорду ойлоп, эмгектенип максаттарыңызга жетиңиз. Албетте, эң башкысы сизге сабырдуулук жана ишеним керек. Өзүңүзгө ишенип, сабырдуу болгонго аракет жасаңыз. Кийинки чыгарылышка чейин сак саламатта болуңуздар.